24 декабрь күнү Кыргыз Республикасынын дзюдо федерациясынын жыл жыйынтыгы болуп өттү. Иш-чара мамлекеттик гимн менен башталып, алгач дзюдо тармагында бир жыл ичинде жетишкендиктер тууралуу маалымат берилди. Андан соң дзюдо федерациясынын президенти Жолдошбек Гөлбаев сөз сүйлөдү. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу достор. Приветствую вас, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Я очень рад вас всех видеть в одном зале, как дружную большую семью. Семья наша большая, дружная, под названием дзюдо. Очень горжусь тем, что я в этой семье нахожусь. Спасибо вам всем огромное за ваш неустанный труд, за вашу любовь к нашему виду спорта, за любовь к дзюдо. Я хочу и я надеюсь, что мы вместе наш вид спорта сделаем совершенным, сделаем идеальным. Я очень надеюсь и верю, что наша команда, мы все здесь сидящие, мы вместе добьемся этих поставленных целей. Выражаю вам всем огромную благодарность за понимание, за поддержку, за вашу огромную поддержку, за вашу любовь к вашей профессии, в особенности тренеров и вообще всех здесь сидящих. Без вас, без вашей поддержки мы бы, наверное, не добились бы то, что мы сделали за этот год. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем желаю мира в вашем доме. Спасибо вам всем. Рахмат. Аригато. Иш-чарага жылдын мыкты дзюдочулары, машыктыруучулар, өнөктөштөр жана бул тармакка өз салымдарын кошкон адамдар катышып, дзюдо федерациясынын атынан ыраазычылык баракчалары менен сыйланышты. Турниры среди Гран-при, Гранд-слам, Кубков мира, самые результативные дзюдо из Кыргызской республики. Краковецкий Юрий. Информационное агентство «Хабарлар Кичи» в лице генерального директора Мухамбетова Умит Кушбаковна. Поаплодируем, поддержим, друзья. Также выражаем огромную благодарность отелю «Джанат». Аталган жыйын дзюдо федерациясынын эл аралык гимни менен аяктады. Баарыңарды эң биринчиден келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баарыңарга жаңы жылда жакшылык, аманчылык каалайм. Эми бүгүн жыйынтыктоочу биздин федерациянын алдында, биздин достордун, партнерлордун алдында биз мына өзүбүздүн отчетубузду берип койдук. Эми жыйынтыктоочу нерсени элдер өздөрү айтат болуш керек, а биз иштеп атабыз. Жаңы жылда бизде аябай көптөгөн максаттар коюлду, көп жумуштар бизге коюлду. Быйыл бизге жакшы старт болду деп ойлойм, анткени бизге көптөгөн жакшы бизде жакшылыктар болду, медаль алып келдик. Жакшы биздин тренерлер окунуп өтүп атышат. Ушул күбө менен мен ойлойм 18-жылга биз шайыр кирип, биз ойлоп аткан максаттарыбызга ишке ашырабыз деп чоң үмүттөмүн. Көп нерселер жасалды деп айтсам болот. Көп нерсе дагы астыда, биздин федерациянын
максатында, бул планында азыр 2018 жылы биз быйыл жетишпей калган нерсени 2018 бүтүрөбүзкү деп аябай чоң үмүттө болуп атабыз. Кийинки жылда эң негизги план биздики Индонезияда өтүп аткан Индонезияда өтчү азиатский оюндары. Бизде мындай алсак, биздин тарыхта азиатский оюнда бизде медаль жок экен. Азыр мына өзүңүздөр мына бүгүн отчетту көргөндөй биз деген быйыл эң негизги басымды биз спортсмендерге, анан тренерлерге кылгантабыз. 2017 көбүнчө бизге бул биздин отношенияны башка федерациялар менен, IGF менен түзгөнгө көп убакыт, ошо көп каражат да кетти. Ошо эми азыр астыдагы биз койгон максатыбыз быйыл тренерлерди окутабыз, спортсмендерибизди окутабыз, башка системага өткөн табыз. Мына быйыл өзүңүз көргөнүңүздөй биз уже IGF системасына өтүп, жанакы жеребьевкада биз уже эч кандай ызы чуусу жок, компьютер менен баарын бүтүрүп атабыз.